Саламатсыздарбы, менин атым Кундуз Таштанова жана мен бүгүн өзүмдүн кыялымдагы нерселерди, кыялдарымды кантип иш жүзүнө аракет кылып жазайм. Бул жакта мен бир гана өзүмдүн автордук техникаларымды айтам. Албетте, мен каалаган нерсени жаратканымдын жардамы менен баардык нерсе иш жүзүнө ашып атат. Сиздер өз жүзүңүздөр менен Инстаграмда көрүп жатасыздар. Кандай ийгиликтерди мен багындырып атам. Эң эле биринчиси бул ниет экен. Чындап мен ичимен ошол нерсени кааласам, иш жүзүнө аткарыш оңой болот экен. Анан албетте сураныш керек. Туура сураныш керек. Чындап ошол нерсе мен чын жүрөгүм менен каалаймынбы, суранышым керек. Сөзсүз түрдө берет жараткан. Эгерде биз туура сурансак, и албетте кыймыл аракетке дагы түшсөк. Действие. Вера. Мы должны спрашивать. Вера первое. Второе это намерение. Сурайбыз. И третье это действие. Чындап ошол нерсени кааласаң, иш жүзүнө аткарып аракет кылып баштасаң, ошол нерсе келет экен. Эртеби кечпи келет экен. Плюс дагы техника. Менин телефонума ошол сүрөттү коем. Кайсыл нерсени, мисалы үчүн жашоодо, эгерде мен төрөгүм келсе, жалаң ушундай боюнда бар айымдар мага көрүнүп баштайт да. Мен өзүмдүн жашоодо колдонгон техника, мисалы үчүн мага ушундай кара машина керек, моундай Camry машина керек дегенде, мен көзүмө только ошол нерсе көрүнүп калган. И телефондон да ошол нерсени койгом. Бирок бул эң, кандай десем, максаттарды коюп атканда баардык сфера боюнча сферадан койгонду мен сизге рекомендация берем сиздерге. Себеби дегенде бир гана акча сферасында эмес, мамиледен, ден соолуктан, карым катнаштан, колесо менен 4 сферадан, ден соолук, мамиле, личная реализация, баардык сферадан койсоңуздар сонун болот экен, баланста жашоо. Себеби дегенде ошондой кыялдарга жеткенде башка сферабыз аксып турса, биз өзүбүздү бактылуу сезбейт экенбиз. Ошондуктан баардык сфераны чогулуп кеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Качан менин кыялдарым ишке ашпады? Чындап ички дүйнөм менен, жүрөгүм менен ошол кыялды каалабаганда ишке ашпады. Биринчиден, мен жолдошум үчүн, кайын журтум үчүн, туугандарым үчүн мен мону жазашым керек. Элдин астына көрсөтүш үчүн, признание алыш үчүн мен азыр мону жазашым керек дегенде, иш жүзүнө ашыш оор болду. Истинное мое желание было другое. Ошондуктан эң негизгиси жолдошум үчүн, кайненем үчүн, ата энем үчүн эмес, чын жүрөгүңүздөн алып чыксаңыз, ошол нерсеге барыш, жазаш оңоюраак болот экен. Бул менин автордук техникам болду. Сиздер менен мен Кундуз Таштанова болду.